Жумгал райондук музейинин жетекчиси Айнура Бердикееванын тарапташтары маалымат жыйынын өткөрүштү. Нарын облусунун Жумгал районундагы Шакин Эсенкулов атындагы райондук тарыхый этнографиялык музейинин мурдагы жетекчиси Айнура Бердикеева ээлеген кызматынан мыйзамсыз алынгандыгы тууралуу кечээ 25 декабрда анын тарапташтары жана айрым маданият кызматкерлери маалымат жыйынын өткөрүштү. Анда райондук маданият бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Айжан Жээнбекованын мыйзамсыз аткарган иштери жана райондук музейдин жетекчисинин кызматтан алгандыгы тууралуу кеңири маалымат беришти. Ошону менен катар эки жетекчи урушса ортодогу кызматкерлерди ары бери сүйрөбөй ынтымакка келтирүү максатында иштерди жасаса деген тилектерин айтышты. Катышуучулардын бири райондук маданият бөлүмүнүн башкы эсепчиси Асил Арзыбекова кандай күн болбосун бардыгы мыйзам чегинде каралып жатканын айтып, маданият бөлүмүнүн кызматкерлерин ынтымакка чакырды. Бул маданият бөлүмүнүн башкы эсепчиси Арзыбекова Аселмин. Мен эми берге биздин келгенибиз ошо башынан айтсак 17 февраль күнү ошо Айжан Жээнбекова Айжандын бир тарапты өзүнүн гана жалгыз үнү менен маданияттын жалпы кызматкерлери чогулуп алып ушу ак жерине жумуштан алып салды деп министрдин наамына мындайча айтканда жагымсыз болуп атат да, жагымсыз сөздөр айтылып атат да. Анан как будто биз ага баарыбыз кошулгандай болуп атабыз. А жерде бир да маданият кызмар басып келген эмес 17-синде, бир гана бул Айжандын сөзү да. Анан биз ошого катуу таасирленип келип атабыз. Министр жаңы шайланса, биз өзүбүздүн маданият бөлүмүндө уже башчы жок, 1 жылдан ашты уже. Биздин маданият бөлүмүнүн бөлүм башчыбыз жок болуп атат. Анан эми министрибиз эптеп шайланса, кайра ошо кымындай Жумгал жери ошо министрдин үстүнөн арыстангандай болуп Жумгал KG сайтына интернетке аябагандай бакырайып, аябагандай чоң жазуулар менен жазылып атат. Биз ошого келдик. Биз эч кандай ал жерге маданият кызматкерлери катышкан эмес. Жана ал бир гана кишинин ою, баарыбыздын оюбузду уккула. Биз министрди колдойбуз, ишине ийгилик каалайбыз. Только бизге жакшы кызматкер бөлүм башчы шайлап бергиле. Ушу элдин башын бириктирген. Бизде маданият бөлүмүндө 60 киши иштейт. 60 кишинин башы 60 жака карап калды. Мындайынан караганда ынтымак жок болуп калды. Ошону бириктирген, бирине улууга да, кичүүгө да ызаттуу мамиле кылган бизге бөлүм башчы шайлап берүүңөрдү сурайбыз. Мына азыр интернетке муну толук кандуу чыгарсаңар, бардыгы министрге да жеткендей болсун. Биз жаманаттуу болбойлу бир кишинин атынан. Анан кийин чындыгында Жээнбекова жумуштан чектетилди, ал уже министрдин буйругу менен. Берден Жээнбековадан мындай реально айтканда чоң сокку жеген эле мен болдум да, жалгыз Мирбек. Главный бухгалтер катары. Мен 18 августта тиги декретке кеткем, 18 августта жумушка келип чыктым. Чыксам жумушка мени албай койду Мирбек. Ушу өзүнүн тиги туруктуу жумушума албай койду Айжан Жээнбековачы. Ал өзү келгенде деле 10 чакты күн болуптур, мени жумушка албай койду. Эч кандай жумуш таштоого барбайт. Биз өзүбүздүн жетекчибиз бар, өзүбүздүн ишибиз бар, өзүбүздүн иш планыбыз бар. Бул эме болсо маданият бөлүмү жалпы жолунан болот да. Анан бизге жаңы жетекчи келип, ишти билген жетекчи келсе болот. Анан министрликтөөгө биз эч кандай нааразычылыгыбыз жок. Жаңы келген жетекчи, аяк биздин ата энебиз болот. Биз аяк менен карап түзүшүбүз керек. Мен эч кандай аякка нааразычылык айта албайм. Иштерине ийгилик каалайм министрликтө. Жаңы эле шайланды өстүл. Анан кийин баарыбыз эле министрди колдошубуз керек. Министрдин ишине ийгилик каалайбыз. Анан маданият жагынан айтсак, биздин мисалы үчүн жалпы маданият бөлүмү болуп аткандан кийин биз ошонун ичинде тиги маданият үйүндө иштейбиз. Бизде деле өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Только жанагы айтып атканыбыз эле жаңы жетекчи шайлап берсин. Жетекчи жок менен айлыгыбызды ала албай, убагында кредитибизди төлөй албай, пеня менен төлөп атабыз. Акча таппай көргөнүбүз жерде жүрөбүз. Улам эле бир тиги эмесин алып келип отургузат, жаңысы келип жанагындай чылчатак. Баягы экидөө чабышса ортосунда чымын болуп атабыз. Ачык эле айткандачы. Анан жаңы жетекчи шайласын, анан жана замдарын алып келет, улам эле боюнда алып келет, ал бир айдан кийин кетип калат. Улам анан биз каягына эмне кылабызды билбей калдык. Эптеп кыштан чыктык. Помещениябыз жок. Помещение жок, айткыла ошо. Кичинекей комната алабыз, тиги жана калафилде ошо менен жылынып отурабыз. Кинофикацияныкында да буларчы өздөрүнүн помещениясы жок. Помещение жок бизде.
Анан тышкары ушу райондук маданият бөлүмүнүн да имараты жок деп да жүрүштү беле? Ал биздеги райондук бербеди. Бияка берди. Сендин астында. Эми эрдик Жалпылап айтып койсоңор, эми бул жыйынтык чыгабы, эмне болот? Сиздер иш таштабайсыздар. Анан бизге ынтымак керек, адилеттүү чоң керек, башкаргандай, ушу элдин баарын бириктиргендей, бирин нары сүйлөтүп, бирин бери сүйлөтпөй, баардыгыбыз тең ошо министрди жана 17 февралдагы жалгыз Айжандын сөзүн айтып атканга биз каршы болуп келдик. Аякта маданият бирөө да жок аерде. Ошону айталы деп келдик. Министрди биз колдойбуз, эч кандай немебиз жок. Уже буйрук чыккан, Айжан уже фактически кеткен, анан жөн эле кете бериш керек болчу, андай ызычуу кылбай элечи. Жалгыз өзү чечип, жалпы кызматкерлердин, маданият кызматкерлеринин атынан деп туруп кетириптир. Бул туура эмес, биз эч кандай. Биз Айжанды мен бир эки эле жолу көргөм. Пожалуйста, адвокатын жалдасын, юрист жалдасын. айтып берсеңиз, азыр ушул жерде сизде кандай факты, документтер бар, эмне кылдыңыз? Мени увольнение кылганы боюнча уктуңар да, айтпай эле коеюн да. Мени 3 күн прогул кылдың деп кызматтан бошотуп атат тиги. Ноябрдын 30-у мененчи мен суббота күнү ошо кайсы числода эле 13-үндө Бишкекке барып, воскресеньеде ошо тишим катуу ооруп калды. Понедельникте Бишкекте стоматологический поликлиникага көрүндүм. Ал жерде 3 күн дарылайт экен да. 3 күн дарыландым, ал боюнча справка алдым. 4-күнү мен жол жүрүп келдим. Жол жүргөндө мен бияка момунтуп учуп келе калгам да саматта. Ал күндү чогултуп туруп келсем, мага түшүнүк бер деди. Мен түшүнүк жазып бердим. Түшүнүктү карабай туруп эле прокуратурага берип салыптыр. Прокурор эчтеке текшербей туруп эле прогул деп салыптыр. Анан мыйзам боюнча прокурор момундай мамилелерге кийлешкенге укугу жок. Муну сот анан эмгек комиссиясы гана чечет. Анан мен бошоткондо тиги айла жок, арызданасың да. Билгенин кыл деп койду. Анан арыз боюнча кайрылдым. Мыйзам чегинде текшерип бергиле дедим. Эмгек комиссиясы келди. Мына мени кызмат 26 ноябрда мага чечим чыгарып берди. Сиз өзүңүздүн кызмат абалыңыз кайтарылсын деген жана эмгек бош жүргөн күндөрүңүз үчүн эмгек акысы төлөнсүн деген эскертүү ЖМБКга берилди. Жыйынтыктын негизинде депчи. Мыйзам чегинде бүт текшерилди да. Муну өзүнөн барып документтерди сурап алсам болот. Анан министерстводон, Минздравдан менин эмемди текшерттим, өзүм барыпчы. Мен алган больничный лист, ошо на основании справки мен больничный лист ала албайм, бияктан по месту жительствачы. А по месту жительства, оказывается, киши ооруганчы, острый пульпитке берилбейт экен, аяка тиш ириңдеп кетсе же катуу ооруга гана больничный берилет экен да, а больничный лист оплачиваемый да. А мен келип туруп бияктан тиги правкомго кирсемчи, правком болсо эме деп койду, больничный листсиз могу справкага мен токтом чыгара албайм дейт. Анда ал күндөрү төлөнбөй эле койсун, ошо төлөнбөсүн деген токтом чыгар десем, жок, больничный лист алып кел деп калды. А мен больницага барып, ошо мага больничный лист ачыш керек экен, ошо мыйзам чегинде мага больничный ачып бергиле, справка негизинде деп арыз жазсам, алар кол коюп берди, больничный лист ачылсын депчи. Анан ошодон бул эмеге тиш ооруга больничный лист ачылбайт дегенден мен Минздравга кайрылсам, Минздрав мындай заключение берди да. Негизи тиш ооруп алган справка бул жүйөлүү себеп болуп эсептелет депчи. А бирок ал күндөр үчүн жанагы берилген больничный листке акча төлөнбөйт деди. Только и всего акча төлөнбөгөн больничный листте мына текшерип алган. Анан кийин мунун негизинде министерстводон мындай 8 адамдан турган комиссия түзүлүп атат. Алар бүт документтерди чогултуп текшерип 22 декабрда аныктама жазып атышат. Мына 5 киши кол коюп, анан алар Бердикееванын кызматка коюлсун деген чечим чыгарып атышат.